үй бүлөсү тарабынан берилген генерал-майор Дайыр Асановдун өзүнүн формасын. Бул абдан Тар музейдин уникалдуу экспонаты. Ошол согуштук аракетке катышып аткан учурун, Улуу Атамбек согушта Кыргызстандан 74 жоокерибиз ошо Советтер Союзунун баатыры болушкан, ошо майданда көрсөткөн өзгөчө эрдиги үчүн. Ошондой инсандарыбыздын бири Дайыр Асанов бул Сталинградда болгон согушта 1942-жылы артиллерист наводчик катары өзгөчө бир көзгө атарлыгы менен таанымал болгон. Мисалы, Сталинградда болгон согушта фашисттик Германия бир 4 эсе көптүк күчтүүлүк кылган фашисттик Германиянын куралдуу күчтөрү оор техника менен жабдылган, кол салышкан бул Дайыр Асанов жетектеген ошо советтик армияга. Ошондо Дайыр Асанов 3 саат аралыгында фашисттик Германиянын 8 танкасын, 6 броня машинасын жана 40 жоокерди жалгыз өзүнүн тобу менен жок кылат. Мына ушул көрсөткөн эрлиги үчүн Дайыр Асановго Советтер Союзунун баатыры деген бир өзгөчө жогорку наам берилген. Бирок берилип жатканда дагы бир абдан бир Дайыр Асанов үчүн бир чети бир коркунучтуу болгон, бир чети бир анын атын булгай турган бир шектенүү пайда болот. Кантип баары кырылып, жанында жолдоштору, жоокерлердин баары көпчүлүк кырылып калганда, жалгыз өзү тобу менен ушунча танканы бир атуу менен жок кыла алды деген. Көрсө, бул согуштун тактикасында абдан мыкты деген көз катарлар бир оор артиллерия менен атканда, бир 2 же 3 атканда ошол оор техниканы иштен чыгарат экен. Мына ушундай шектенүү пайда болуп, тескерисинче баатырлык эмес, ошо бир кылмыш иши козголуп, мүмкүн камалып калуу коркунучу туруп атканда, атайын комиссия түзүлүп, атайын буталарды коюп, анан ошо өзүнүн теге аттырып көргөндө, ошол буталарды бир атуу менен жок кылгандан кийин анан чындап эле ушунчалык күчтүү көз катар экендигин, өз ишинин адиси, анан өзүнүн чегин таштап кетпеген ошо эрдигин баалашып, анан ошол Советтер Союзунун баатыр наамы берилген. Мына сиздер көрүп турасыздар, үй бүлөсү тарабынан берилген генерал-майор Дайыр Асановдун өзүнүн формасын. Бул абдан Тар музейдин уникалдуу экспонаты, себеби үй бүлөсү ошол формасынын жана орден медалдарынын бүт нускасын берди. Бул ошол бир музейдин сыймыктанар экспонаты. Биздин жаштарыбыз келип, ошол Дайыр Асановдун өмүр жолун баяндамачылардын айтуусунда угуп, адам баласы жазай албай турган эрдикти ушундай жазагандыгына сыймыктанып, угуп, билип, көрүп кетишет. Мына ушу Сталинград алдында болгон салгылашууну, ошо Дайыр Асанов согушкан жердеги ошо аткычтар полкунун ошол согуштук аракетке катышып аткан учурун, Кыргыздын белгилүү көрүнүктүү инсандары менен түшкөн сүрөтүн көрүп турасыздар. Мисалы, Жомарт Бөкөнбаев менен кыргыз маданиятынын көрүнүктүү ишмери Жомарт Бөкөнбаевтер менен болгон түшкөн сүрөттөрүн, ал тууралуу жазылган чакан китепчени, ушу эрдиктери ушул жерде берилди. Ушул фотодокументалдык жана буюм түрүндөгү маалымат аркылуу биздин жаштарыбыз, меймандарыбыз, конокторубуз таанышып, баягы бир сыймыктанып, ошол мезгилге бир барып, ошол окуяны бир түшүнүп кетишет.